соту. Айтматов райондук сотунда азыркы учурда 5 сот кызматкери эмгектенет. Сот приставтар кызматынын мыйзамы 2016 жылы 5 августта кабыл алынган. Ошол күндөн тартып сот приставтары кызуу иш алып барууда. Сот приставынын негизги милдети болуп коопсуздукту кароо болуп саналат. Андан тышкары соттор чыгарган мажбурлоо токтому боюнча иш алып баруу. Мажбурлоо боюнча токтомду иш алып барууда 100% аткарылууда. Анткени мамлекет тарабынан атайын приставтар үчүн автоунаа берилген. Ар бир кызматкер өз ишин так жана тыкан алып барууда. Сот приставы сот имаратынын 24 саат көзөмөлгө алат. Айтматов райондук сотунун сот приставтары азыркы учурда өз ишин так аткарууда.